Мен Бекиева Айзат Карпекова, Токмок шаарынын тургуну болобуз. 5 балам бар, 4 кыз, 1 уулум. Үйдө 2 мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө балдарым бар. Уулум 12 жылдан бери ошо сколиоз оорусу менен алышып келет. Кызым дагы ошо төрөлгөндө ДЦП бутунан. Пандемия убагында, карантин убагында кыйынчылыктар болду. Ага чейин деле жөлөк пулубуз аз болгондуктан массажга алып бара албай, алып барсак бир жумада 2 барып, бир жумада толугу менен алып бара ал десек, кымбат 1,5 миң болуп кетчү. Бизде андай акча каражаты жок болгондуктан массажга да алып бара албай калган күндөрүбүз, кыйналган күндөр болду. Швейцария өкмөтүнүн колдоосу менен дүйнөлүк азык-түлүк программасынын эмгек жана окутуу үчүн акчалай жардам берүү программасына катыштым. Биз ал жерден балдарыма керектүү массаждарды үйрөндүк, өзүбүзгө пайдалуу болду. Ал жерден 10 күн окудук, жазуу түрүндө практика алдык, практика жүзүндө дагы өткөрдүк. Мен ал жерге өз кызымды алып барып, өзүм кошо үйрөнүп, ал жерден кандай кылышты кеңири маалыматтардын баарын алып үйрөнүп алдык. Азыркы учурда үйдөн өзүм массаж кылып атам балдарыма. Долбоордон жардам түрүндө акчалай берилди. Биз ал акча менен башка бирөөнө массаж кылбастан ошо балдарыма продукциясын, дары дармектерине, керектүү нерселерине жардам болду. Биз бул долбоор менен өзүбүзгө керектүү нерселердин баарын үйрөнүп ишке ашты деп ойлойм.